Бул Кочкарда өтүп аткан түздөн түз себеби бул Кыргызнефтегазтын тиешеси бар. Анткени чындап келгенде жетекчиси Рашид акебиз бул өзү көптөгөн спортчуларды колдоп жаткан кезеги болуп атат. Мирзахметов Азимжан Кабылжанович. Планыбыз 115 тонна дедик. Бирок мына жылы 140 мыңдан кем бербейбиз. Азыр бүгүнкү күндө уже 8 айлыктын 86 миң тонна өндүрдүк. Дагы алдыбызда 4 ай бар. Азыр 9-10, 11, 12 ай бар. 4 ай бар. Ошонун эсебинен биз азыр расчетубуз боюнча 140 миң тоннага чыгабыз. Кудай берсин. Ишинде 50 жылдан бери именно газовый скважина, газ буруп этилген эмес да. Азыр бизде 4 күн болду башталды, жаңы газовый скважина казып атабыз. Эгер Кудай буйрса бул жаңы газовый скважина чыгып калса, бул Вески, Жалал абад, даже Ошко чейин биз Жалал абад, Майлы суу, Кочкорада бар айылдарды камтыйбыз. 2,5 миңден ашу коллектив бар да. Эми аларга мен көңүлүн көтөрүшүбүз керекпиз. Биздин максат, руководителдин максаты ошол. Элдин, коллективдин көңүлүн көтөрсөк, коллектив жакшы иштеп берет. Кыргыз нефтегаз коомунун мамлекеттин оңолуп кетишине дагы бир жакшылыктар менен далилдерин көрсөтүп атат. Мен ойлойм, эгерде баардык коомдор ушундай баягы аракетте, ушундай маанайда иштеп, ушундай эмгек результаттарын, жыйынтыктарын көрсөтүп турса, нефть жана газ өндүрүү өтө оор жана татаал иш. Силер өз иштериңиздерди терең билип, өтө кылдаттык менен иш алып барып, күнү түнү адыр тоолор арасында эмгектенип келесиздер. Адал эмгегиңиздер өлкөнүн экономикасына чоң салымы бар. Барыңдар дагы бир жолу сыймыктуу майраңыңыздар менен куттуктайм. Кыргызнефтегаз компаниясы бүгүнкү күнү Кыргыз мамлекетине эң ири салык төлөөчүлөрдүн бири. Элге, мамлекетке чоң салым кошуп келаткан компания.